Президент Садыр Жапаров 21-июлда алдыда боло турган жайкы Олимпиада оюндарына лицензия жеңип алган спортчулар менен жолугушуп, Кыргызстандын курама командасынын капитаны Акжол Махмудовго мамлекеттик тууну тапшырды. Мамлекет башчысы олимпиадачылардын алдында сүйлөп жатып, Олимпиада бул дүйнөлүк масштабтагы иш-чара экенин, дүйнөлүк спорт тарыхында абдан маанилүү орунду ээлерин белгиледи. Бүгүн бул жерде 3 жылдан бери кайрат күчүн жыйып, талап кылынган тартипти катуу сактап, өжөрлөнө машыгып, акыры Кыргызстандын намысын коргоо укугуна ээ болгондор чогулуп отурушат. Деги эле соңку жылдары өлкөбүздө спорт жаатында күчтүү жаш муун өсүп келе жатат. Биздин спортчуларыбыздын келечеги али алдыда деп белгилеп, Кыргызстандын атын таанытып жаткан жалпы машыктыруучулар жамаатына кесипкөйлүгү менен таланты үчүн ыраазычылык билдирди. Президент өз сөзүндө жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо бекем пайдубал болгон спорттун маанисин өлкө жетекчилиги абдан жакшы түшүнөрүн айта кетти. Мындан улам мамлекет тарабынан спортту өнүктүрүүгө чоң инвестициялар салынып жатат. Спортто жүрүп жаткан процесстер өлкөбүздүн жалпы өнүгүүсүнө барандуу салым кошууда. Натыйжада жыл сайын спорттун бедели жогорулап, спортту жашоо мүнөзүнө айланткан талапкерлер, ошону менен бирге күйөрмандар да көбөйдү. Бул албетте абдан жакшы көрүнүш. Биз мындан арыда дене тарбия жана спорт менен машыгууга бардык шарттарды түзүп берүүгө бүт аракетибизди жумшайбыз. Силер 7 миллион кыргызстандыктын ой санаасында турасыңар. Силерди 100 миңдеген мекендешиңер жеңиш менен күтөт деп мамлекет башчысы олимпиадачыларга дем күч жана жеңишке болгон бекем эрк каалады. Иш-чаранын аягында президент Садыр Жапаров улуттук курама команданын капитаны атактуу балбан Акжол Махмудовго Кыргызстандын мамлекеттик желегин тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 22-июлда Жалал-Абад облусуна жасаган жумуш сапарынын жүрүшүндө көк арт чакан ГЭСин ачты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда орун алган көк арт чакан ГЭСинин курулушу 2023-жылдын августунда башталган. Гидроагрегаттын кубаттуулугу 6,8 мегабайтты түзөт. Жылына болжол менен 25 миллион киловатт-саат энергия иштеп чыгат. ГЭСтин курулушуна тартылган жалпы инвестициялардын көлөмү 7,8 миллион АКШ долларын түзөт. Бул сумманын жарымы Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан, калган жарымы жеке инвестор тарабынан каржыланган. Мамлекет башчысы бүгүн ачылышы болуп жаткан чакан ГЭСтер жаңы ГЭСтерди куруу боюнча иштердин башталышы экенин ишендирип өттү. Ошондой эле өндүрүлгөн электр кубаты Сузак районунун 10 миңден ашуун калкынын муктаждыгын канааттандырууга жетиштүү экенин белгиледи. Сөзүнүн аягында президент аталган долбоорду ишке ашырууга салым кошкондугу үчүн бардык катышуучуларга ыраазычылык билдирип, өкмөт мындай гидроэлектростанцияларды куруу үчүн колдон келгендин баарын жасай турганын баса белгиледи. ГЭСти карап чыккандан кийин президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алардын суроолоруна жооп берди. Ош шаарынын Борбордук базарын жаңы жерге көчүрүү боюнча соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Күн мурун Ош шаарынын мэриясынын, Борбордук базардын дирекциясынын жана муниципалдык аймактык башкармалыгынын өкүлдөрү соодагерлер арасында базарды Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан жаңы соода жайга көчүрүү боюнча түшүндүрүү иш-аракеттерин жүргүзүштү. Коопсуздукту тартип сакчылары камсыз кылышты. Түшүндүрүү иштеринин алкагында ишкерлер Борбордук базардын жаңы жайгашкан жери менен таанышып чыгышты. Белгилей кетсек, 14-июлда Ош шаары жана Кара Суу районунун аймагында катуу жааган жаандан улам Ак Буура дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, Борбордук базарды эс алуу жайларынын жана бир катар айылдарды каптаган. Анын кесепетинен Төлөйкан айылындагы Мөл булак эс алуу борборунда бир үй бүлөнүн мүчөлөрүн 4 адамды, ошондой эле Борбордук базарда бир аялды сели агызып кеткен. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев селден жапа чеккен жарандар менен жолугуп, Борбордук базар коопсуз жайга көчүрүлөөрүн билдирген. Бишкек газ кызматы маалымдагандай, жер астындагы орто басымдагы газ өткөргүчтөрүндө оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу 22-24 күндөрү Тоголок Молдо, Ферес, Адаева, Ак Тилек, КЧК, Керченский Чолок, Каражыгач багы, Ширбаков көчөлөрү менен чектелген райондордо жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерди жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну сунуштайт.
Бишкекте ири көлөмдөгү жасалма долларларды сатууга аракет кылган Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан терроризмге каршы иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкек шаарынын аймагында чет өлкөдөгү террористтик ишти каржылоо үчүн Кыргызстандан жасалма АКШ долларынын ири партиясын сатууну көздөгөн Кыргызстанда тыюу салынган Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмунун мүчөсү аныкталды. Тактап айтканда, комплекстүү тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө аталган кылмышка шектүү катары Россияда каракчылык беренеси боюнча мурда соттолгон Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Аталган жасалма долларлар радикал исламчылар тарабынан Түркиядан чет өлкөдөгү террористтик ишмердүүлүктү легалдаштыруу жана каржылоо максатында ташылып келинген. Мындан тышкары кармалган жаран интернет мессенджерлер аркылуу Ислам мамлекети эл аралык террористтик уюмунун радикалдык идеологиясын жайылткандыгы аныкталып, бул боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилип, бул кылмыштарга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын математика боюнча курама командасы 65-чи эл аралык математикалык олимпиадада биринчи жолу командалык эсепте 122 упай топтоп 108 мамлекеттин ичинен 29-орунду ээледи. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, аталган олимпиадада кыргызстандык окуучулар 1 алтын, 3 күмүш медаль жана 2 ардак грамотага ээ болушту. Белгилей кетсек, Кыргызстандын курама командасынын олимпиадага барып келүү чыгымы толугу менен мамлекеттик бюджеттен каржыланды. Эл аралык математикалык олимпиада 11-12 июль күндөрү Улуу Британияда өтүп, 600дөн ашуун окуучу катышты. Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча мамлекеттердин рейтингинде алдыңкы 3-түккө АКШ, Кытай, Түштүк Корея өлкөлөрү кирсе, Финляндия 36-орун, Казакстан 43-орун, Малайзия 44-орун, Эстония 47-орун, Швейцария 50-орун, Индия 51-орун, Өзбекстан 61-орун, Сауд Арабия 63-орунду ээледи. Бишкек шаарында 24-июлдан 28-июлга чейин эл аралык оймо, салттуу, маданият жана кол өнөрчүлүк фестивали өтөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркменстан, Түркия, Россия, Иран, Индия, Монголия жана башка өлкөлөрдөн келген өнөрчүлөр, дизайнерлер, артисттер жана ишкерлер катышат. Фестивалдын алкагында кол өнөрчүлүк, жарманке, мастер-класстар, көргөзмөлөр, этно-фэшн-шоу, эко-акциялар, конференциялар, тегерек столдор, музыкалык программалар өтмөкчү. Ошондой эле иш-чарада Кыргызстандын атактуу жана заманбап сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринин көргөзмөсүн көрүүгө болот. Ош шаарында жаңы салынуучу муниципалдык базар Осмонов көчөсүндөгү мегаполис соода борборунун маңдайындагы жерге курулат. Базар 2 ай аралыгында бүтөт. Ага чейин азыркы базар иштеп турат. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов баштаган жетекчилер базардын көчүрүлүшүнө нааразы болгон соодагерлер менен жолукту. Анда соодагерлер убактылуу иштеп жаткан көпүрөлөрдү калтырып туруу жана базарды көчүрүү убактысын узартуу талабын айтышты. Майли, незаконный баягы частный неме мостторду бузуп келип атасыздар. Анан адамдар жакшынакай ошол эптеп тазалап алайлы деп кирип келип аткан адамдарга өзүңөрдүн мына сиздердин адамдарыңыз грубить этип атпайбы? Кала башчысы көпүрлөрдүн баары алынаарын, соодагерлер жаңы базарга 1-2 айдын ичинде көчүшү керек экендигин түшүндүрдү. Соодагерлер жаңы базар салынуучу жер ыңгайсыз экенин айтышып, каршы болушкан. Буга чейин Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбей көчөсүнө көчүрүлө тургандыгын билдирген. Мына бүгүн базарда элдер менен жолуктук, өздөрүнүн өкүлдөрүн жибериптир, алар менен отуруп сүйлөштүк. Буга чейин биз Сымытуу жакта Көкүмбей көчөсүндө, ошол жерде базар болчу, авторынын жанында. Биздин жер бар болчу муниципалдын. Ошол жерге айтсак, ал жерден эми жакпайт, жактырбайт, барбайт деген ар кандай сөздөр болду. Эми аны көрдүк, анан эми бизде өзүбүздүн муниципалдын жер керек. Ошонун үчүн только биз ошо муниципалдын жер болсо ошол жака базар салабыз, куралабыз дегендей. Жеке менчиктерге кире албайбыз. Ошон үчүн биз жер издеп туруп, анан кечинде жанагы мегаполис маңда Ишкабан кеткен жолдун жээгинде 7 гектар жер таптык, ФПС'ин жери бар экен. Ошол жерде сүйлөштүк, чечтик, ал мындай ыңгайлуу, аябай. Азыр мына көпчүлүгү мына ошону укканда кадимкидей уже өйлөр өзгөрүп калды. Ошол жерге азыр заманбап базар жакшынакай даярдап беребиз. 1-2 айдын ичинде деген сен булар айтып атпайбы, школьный сезонду бүтүрүп алалы.
августтан сентябрда кошуп берели деп. Макул сентябрда кошуп берели, ошо сезонду иштеп алат деп атабыз. Но ага чейин биз базардын баарын, жолдорун бүт даярдап беребиз, аман бап кылтырып бүт шарты менен беребиз. Буга чейин кабарлангандай, базар Жапалак айылындагы Көкүмбей көчөсүнө көчүрүлөрү айтылган. Ал үчүн Жапалактагы унаа базардын жанында 16 гектардан ашуун жерге жер тилкеси бөлүнөрү айтылган. Ал эми тиешелүү кызматтарга базарды көчүрүү боюнча даярдык иштерин баштоо тапшырмасы берилген. Соодагерлердин талабын эске алуу менен эми базар башка аймакка жылдырылат жана Ак Буранын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштардын баары алынат. Жана көпүрөнү айтып атышпайбы, бирөөнү калтырып коюп анан тигинтип коюп болбойт, ал мыйзамсыз көпүрөлөр анын баары. Алып салыш керек. Ошо көпүрө үчүн жанагы суунун баары акты. Ошон үчүн көпүрөнүн баарын атаандаштырып бүт алып салдык. Азыр шаар боюнча мыйзамсыз көпүрө болобу, курулуштар болобу, Ак Буран жээгинде жанагы водоохрана зона бар 50 метрлик. Ошонун баарын комиссия түзүлдү, тактап чыгабыз, ошо 50 метрге кирген водоохрана зона киргендин жеке менчик болобу, башкасы болобу, кандай балекет болсун, баарын тең тазалап туруп, ал жерде ошо Ак Бура тиги Өзгүлдөн баштап, дагы башынан тиги границага Лөлүмана жакы границага чейин Ак Буранын эки жээги тең, пешеходный жөө жүрүүчү, анан кийин велосипеддин дорожка, сквер болуп, башынан аягына чейин абдан жакшы сонун кылып шарт түзүп беребиз элге. Эс алуу жай баса тургандай, эс ала тургандай. Ош шаарында сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранып, соодагерлер 3 күндөн бери чогулушууда. Алар сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү суранышууда. Ошондой эле базарды жылдырууга каршы эмес экендигин айтышып, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүшүүдө. Ошол көчүргөнгө чейин частный эмелер, мосттор бузулду да. Анан ылдыйда эң чоң мост бар болчу. Если ошол мост болгондо дагы ошол 2 ай убакыт бергенде дагы мынау өдөңкү мост менен кирип, нар жактан чыгып, элге кыйла эме болот эле да, мындай эме болот эле да, оңой болот эле да. Мында айланып өтүп чыгып, же нар жактан ылдыйдан чыгып, өдө карап соода кылып, наркы мост менен чыгып кете берет эле. Азыр бир эле мост эл ал жака эч качан барбайт. Себеби маршрутканын линияларындагы наркы келечек менен буруп салды. Эл ал жака түшпөйт. Учурда борбордук базар ачык бойдон турууда, соода кылууга эч кандай тоскоолдук жок. Базардын ичиндеги соода түйүндөрүнө кирген селдин кесепетинен пайда болгон таштандылар, ылайлардын баары тазаланып бүткөн. Жарандарыбыздын өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө чоң зыяндар келип отурат. Бунун себебин билесиздер. Ушу базардын айланасында Ак Буран жээгиндеги мыйзамсыз курулуп калган бир көпүрөлөр, тоскоолдуктар, ушу бетондор турат. Ушулардын баардыгын айынан сел ашып, базарды суу каптап, биз мына 2-3 күн катуу иштеп, ошонун ичинде базар тазалаганга аракет кылдык. Базар бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп турат. Базар жабылган жок. Болгону биз ушу бир 2 ай мөөнөт алып атабыз. Жаңы базар куруп берели деп сиздерге айтканбыз. Бул базар толук кандуу муниципалдык базар болот, эч кандай жеке менчик базар болбойт. Ошол жерден базар бүткөндө баары өзүңүздөрдө мүмкүнчүлүк болот. Ошол базарды тандап, орундуктарды тандап, жакшы шарттар менен келишим түзгөнгө биринчи сиздерге мүмкүнчүлүктөр болот. Бүгүнкү күндө селдин нугун буруп, базарга ашып кетүүсүнө негиз болгон базардын тегерегиндеги мыйзамсыз курулган көпүрөлөр, бетон тосмолор гана бузулуп алынып салынууда. Ал эми жаңы базар 1-2 айдын аралыгында толук бүткөрүлсө, борбордук базар муниципалдык болуп чыгарылат. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.